18 январдагы жааган кар Кадамжай районундагы тоолуу аймактарда жолдорду тоңдуруп, унаалардын жүрүүсүнө ыңгайсыздыктарды жаратты. Мындан улам номер 46 жол тейлөө мекемесинин жумушчу бригадасы атайын техникалар менен Ош-Баткен Разаков автожолунун эски багыты боюнча 145 чакырымдан 170 чакырым аралыгына инерттик каражаттарды сейип чыгышты. Суукка карабастандыга өзүбүз милдетибизди аткарып атабыз да. Шлак менен тузду аралаштырып сейип атабыз. 1,5 саат ичинде эрип кетет азыр. Дагы четверг күндөн дагы авария улаттып атабыз. Азыр бизде эки бригадада бизде азыр жетип алабыз. Ошол 170 45 километр 179 чейин себебиз. Жол тейлөө ишканасынын атайын техникасы бул күнү Бирлик айыл өкмөтүндөгү айылдардын ички жолдорунда да тазалоо иштерин аткарды. Бул аймактар биздин районубуздун борборунан 60 чакырым алыста тоолуу аймактарга кирет. Алты жол тейлөө мекемесинин баланста турган Сур, Ормоз, Сырт, Жалмоло, Тескей унаа жолдорун кар калың жааганы байланыштуу инженердик техникалардын жардамы менен жолдорду кардан тазалоо, сүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Жол тейлөө ишканасы район аймагындагы Майдан, Тамаша, Аккыя жана Чаубай жолдорунда да ушундай эле иштерди жасаганын билдирди. Тамаша айылына баруучу жолдо да кооптуу участкалар бар болгондуктан техниканын жардамында кум, туз аралашмасы себилди. Ал эми Ош-Баткен Разаков унаа жолунун 126 чакырымындагы тилкеде карама-каршы багытта келген унаалар бир учурда өтө албагандыктан акыркы 3 күндөн бери жолду кеңейтүү иштери жүргүзүлүүдө. Ош-Баткен Разаков унаа жолунун 126 чакырымындагы авариялык кооптуу аймак аталган жерде жолду кеңейтүү иштери жана ташты уруп бузуу иштери жүрүп жатат. Азыркы учурда бүгүн техникалар иштеп жатат. Бул жерде жолдун сол тарабында дарыя сай болгондуктан, оң тарабында таш бар. Ошол үчүн жер кар болуп эсептелет. Авариялык кооптуулукту жаратып да. Ал эми бүгүн район аймагындагы жолдордо жол абалы туруктуу экендиги айтылды. Ага карабастан жолчулар нөөмөттө турушат. Атайын техникалары жана инерттик материалдары толук даяр. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар.